Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Жаныш Кулманбетов журналистика факультетинин студенттери менен жолукту. Ал мастер-классы драматургия, котормо жана кинодогу иштери тууралуу чакан фильмин көрсөтүү менен баштады. Жолугушуунун жүрүшүндө студенттер кызыккан суроолорун Жаныш Осмоновичке берип, жооп ала алышты. Эң негизгисинде мен мотивация ала алдым десем болом. Себеби дегенде эң айтып кеткен нерсеси мага бул эркиндик. Өз оюңду чектебе деген мотивациясы болду. Агай менен жолугушуп аябай чоң мотивация алдык. Рахмат агайга, кеп кеңеш үчүн чоң рахмат. Агайга чоң рахмат. Биринчиден бизге келип өзүнүн таасири менен бөлүшүп кеткенге, бизге мотивация берип, дагы алдыга умтулууга көптөгөн кеңештерин айтып кетти. Белгилүү драматург студенттерге өзү иштеген тармактар боюнча кызыктуу маалыматтар менен бөлүшүп, жаштарга ошол чөйрө туурасында жакшы кеңештерин берип өттү. Бүгүнкү жолугушууда менимче ушул мен өзүмдүн тажрыйбам менимче балдарга кызыктуу болду го деп ойлоп атамын. Анткени улуулардын тажрыйбасын кийинкилер үйрөнсө, алардын ушул жашоодо өзүн реализация кылганга менимче аларга жеңил болот да. Ушул жагынан. Анан экинчиден балким мен ушул чыгармачылык таалимим балким жаштарга пайдасы тие турган болсо, балким келечекте мыкты драматургдарды, мыкты режиссерлорду ушул эле ушу бүгүнкү жолугушууга катышкандардын арасынан учуратышыбыз толук мүмкүн деген ишеничим бар. Аталган мастер-класс телерадио журналистика кафедрасынын улуг окутуучусу Нурзат Байзакованын демилгеси астында өттү. Жалаң эле лекция, семинардык сабак дебестен мындай кызыктуу, балдарды кызыктыруу максатында дагы мындай жолугушууларды уюштуруп турган абдан жакшы болот. Мен өзүмдүн практикаман байкадым. Анткени бир нече тиге чыгармачыл инсандар менен студенттердин ортосунда жолугушуудан кийин алардын мындай мотивация алып калганын, өзлөрүндө кандайдыр бир ойлордун, жакшы бир идеялардын жаралгандыгын байкадым да. Анан ошондон кийин мындай жолугушуулар балдар үчүн зарыл экенин байкап, анан алардын суроо талаптары дагы болуп атат. Белгилей кетсек, мындай жолугушуулар журналистика факультетинде дайыма өтүп турат. Студенттер жолугушуулардан бир топ кызыктуу маалыматтарга ээ болоорун дайыма айтып келишет. Самара Кенжебекова, Азият Табалдиев, Бала Сагынтова.